ошондой нерсе болуп атат. Мына урматтуулар, мына бизге ошондой бизге эмне керек? Ушундай жесткий керек. Бир эле жесткий эмес, даже камчылык керек. Закондорду жесткий кылыш керек. Жанагы кыз жигиттерден жүрүү. Бул зина. Кыз менен жигит жүргөн урматтуулар зина бул. Келип алып, анан кийин биринчи акырын сүйлөшүп иштетет, анан кийин кучактап атат, анан кийин жатып атат, анан кийин бозуп атат, анан тууп алып таштап атат, же аборт кылып атат. Кандай деңгээлге коет? Биз эле эң таза эл болгонбуз. Эң таза эл болгонбуз, урматтуулар. Ушундай жакшынакай эл болгонбуз. Мына каяка келип калдык, мындай эме жок. Динибиз жок, адеп аклагыбыз жок, ушундай болуп барат да. А мына жаныбызда жүрүү. Урматтуулар, мени келип, сиз бул жомокчу, анан илгеркин айтып атты эле. Мына жаныбызда туруу. Далил, мына Дунган, Даргин, Кавказ элдер. Түрүк. Мына биякта өзбек. Мына жүрүп, урматтуулар. Жакшынакай адеп менен, кийим менен, илгерки жанагы жакшынакай адеп менен жүрүп. Биз келип мына ким дерчилик? Мына келип алып, баягы илгерки кылым деп коет. Мына мен өткөндө бир жолу ушуна 5-6 аял келиптир. Баары чачтары кыркылган, баары чачтары агарган, баары 70-терден ашып кеткен. Анан келип алып, мен келип, мына Манастын огунда өзүм, сен илгеркини айтпа дейт. Биз Манасты айтпаганда ким айтабыз аны? Ким айтабыз аны? Мен ошо мына Манастын огунда, Манастын огунда мындай болгон десем, сиз бизге Манасты айтпаңыз, илгеркини айтпаңыз дейт. Анан мен айтам, андай болсо, мен силерге Американын голубойун айтам ба? Ачка суроолорго өтсөк, мусулман кыз сулуу жана заманбап көрүнүүгө аракет кылса, бул туурабы дейт. Жок, урматтуулар, заманбап эмес. Скромный жүргүлө. Көрүнбөгүлө. Урматтуулар, скромный жүрсөңөр, элдин баары келип, ушул биздин үй бүлөгө ылайыктуу деп учуп келет. Жанагындай заманбап деп, заманбап, заман азыр опасный заман. Бул заманга заманбап болбогула буга. Жылаңач, наркоман, адепсиз, алкоголик. Ушул заман. Силер бул заманга заманбап болбогула, урматтуулар. Адеп акылакты сакташ керек түбөлүккө чейин. Заманбап техника, технология мен макулмун. Техника, технологияны биз заманбап кылайлы. Жаңы самолеттор жасайлы, ракеталар жасайлы, жанагындай учуп жүрө тургандай поезддер жасайлы, мен макулмун. А бирок могу адеп акылакта, жүрүш турушта, элдин арасында жанагындай адеп сактаганда биз скромный болуш керек. Адеп сакташ керек, мактанбаш керек. Хижаптын өзү дагы модага айланып кетти деген пикирге кандай карайсыз? Андай хижап менен көчөгө чыкпаш керек. Андай хижабыңарды үйдө кийгиле. Күйөөңөргө кийгиле ошондой хижапты. Эгерде мен конокко барып келмедем десең, үстүнөн кайра дагы бир хижап кийип алгыла. Дагы бир кара бир мындай темный плащ кийип алгыла. Бир мындай беринен байлабынан кийип алып коет, пограничниктер. Ошондой бир нерсе кийип алгыла, ошонун үстүнөн. Анан барганда чечип коесуңар, анан жана подружкаларыңар, ой, сонун экен, дей тургандай. Бирок айттым го, силер ошо подружкаларыңарга, ошо жанагы көргөзөм дегениңерге да ошондой деңгээлде кылбагыла, жанагындай силерге кызгана тургандай. Кызганып ичи ачыш келе тургандай. Ошондой деңгээлде кылбагыла. Анда да күнөө көргөзөм. Өзүңөрдүн сиңдиңерге, өзүңөрдүн эжеңерге, апаңарга көрүнөмүзүңөр, ошого баргыча үстүңөрдөн бир нерсе жабып алып андай болсо. Батырбекке биз көрүүчү суроо берип атат, көрөрман. Экинчи аялдын статусу төмөн болобу биринчи байбичеден? Кандай же? Урматтуулар, эч кимдин эмес төмөн болбойт, жогору болбойт. Жөн силердин ошо мамилеңерден кимиңер жакшы болсоңор, ошоңорду жакшыраак көрөт. Адебиңер, ошо күйөөңөргө мамилеңер жакшыраак болсо. Мисалы келип булар көрөт, байбиче кордоп коет. Байбиче кордоп койгондо мына Канекей 3-чү болгон, Канекей. Айчүрөк 2-чи болгон. Курманжан 4-чү болгон, Курманжан. Акмөр 4-чү болгон. Кана кор болгон. Наоборот, ошолорду көрүп атпайсыңар. Ой, Акмөр, ой деп. Анан мына силер жанагы Акмөрдү келип жанагындай жийиркенип айтып атпайсыңар? Жийиркенип, жантайга чыгып алды, элдин баары суктанган.
ойбой Акмөр ханга тие алды, ойбой азыр жыргап кымыз ичип, аттын жалын жеп, койдун куйругунан жеп отур деп, чүчүп жеп отур деп. Ана сарга. Анан әрде урматтуулар кийимибиз жакшы болсо, адеби акылар жакшы болсо, кыймыл аракет жакшы болсо, ошонусу абзелерек. Бирок баары эме жок. Эми мындай бүт жерде адеп болуш керек урматтуулар. Улууду сыйлаш керек. Ошол адеп калбаш керек. Ошо бизде жана улууду сыйлоо, урматтоо, ага эми сый көргөзүү, ошо биздин адептен болгон. Ошону жоготпош керек. Кандай болсок да. Анан бул дүйнө урматтуулар, бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Бул дүйнөдө мактанбаш керек. Бул дүйнөдө жыргайым дебеш керек урматтуулар. Ана комфортабельный чоң ресторан, өтө кымбат ресторан, өтө кымбат жанагы көлдөгү эмелер, пансионаттар ошо менен мактанып. Биз $1000 пансионатты эзе алып келдик дегендер, бул мактануу, текеберленүү, бул чоң күнөө болот. Таксыр. Жакшынакай. Таксыр качан бейиш жөнүндө сүйлөйсүз? Дайыма эле тозок жөнүндө сүйлөйсүз. Ар бир нерсе ниетке жараша. Бейиш урматтуулар, бейишке барыш оңой эмес. Бейишке барыш өтө кыйын. Бейишке барыш үчүн өтө жанагындай жакшынакай жүрүш керек. Көп ибадат кылыш керек. Таква болуш керек. Бейиште жакшы сыпат. түрлөр барбы дейт? Чынбы дейт бейиште? Бейиштин урматтуулар көп түрлөрү бар урматтуулар. Биринен өйдө бири, биринен өйдө бири. Биринчиси эле кирсең эле ошо урматтуулар. Кирсең эле алардан эзиң оот ичиндеги нерсе нематтарды көргөндө. Урматтуулар, бул дүйнөдө андай кооз жайлар жок, андай жакшы нерселер жок бул дүйнөдө урматтуулар. Эзиңер оот. Анан биринен бири артыгыраак, биринен бири артыгыраак ушундай урматтуулар өтө кооз жайлар. Эми мен силерге ошо бейиште дейин десем, ошоға жакындай турган амалыбыз жок болот биздин. Келип унутуп калат, даже бейиш жөнүндө эч ким ойлобойт. Бейишти жанагындай бир фантазиядай көрөт, урматтуулар. Реальный бул. Бул бейиш реальный. Бир гана ошого аракет кылыш керек. Анан биздин жүрүш-туруш менен, биздин адеп акылак менен, биздин аракетибиз менен аякка өтө кыйын урматтуулар. Арзат деген көрөрман жазып атат, мода кыздарды колдонуп жатат. Ушуну билбейсиңерби дейт. Колдонуп атканбы? Ооба, көп колдонот, урматтуулар. Аябай кыздарды колдонуп, кыздарды сатып. Мына кыргыз кызын эч кимге кызмат кылдырган эмес, урматтуулар. Кыргыз кызын эч кимге кызмат кылдырган эмес. Бир гана кызмат кыла турганы күйөөү, кайната, кайнене. Ошолор эле болот, кызмат кылган. Ошолорго гана кызмат кылуу болгон. Бул деген ушундай эң сонун жакшы кызмат да. Кыргыз кызын эч кимдин алдында бийлеткен эмес. Эч кимдин алдында жанагындай мынтип жанагы булочка көтөрүп барган эмес, урматтуулар. Жана айтып атпайбы, Курман жаннатка келип, сууду келип өзү барып тосуп алган. Урматтуу, не деген фантазия? Не деген фантазия? Уят болгон ал. Кыз кеши өзү кыз башы менен чыгып алышы элдин алдына. Барып мен Алымбек атка кетип баратам, мен тосуп алайын деген. Бул деген бир алкаштын эмеси, фантазиясы. Эч кандай андай болгон эмес. Эч качан эч кимди тосуп алган эмес. Акмөр да Жантайханды тосуп алган эмес. Акмөр келип жылаңачтанып алып, анан сууган башын митип чыгарып алып, тосуп турган эмес, хан Жантай өтөт деп. Не деген фантазия? Эң уят нерсе болгон. Эч ким көргөзгөн эмес кызын. Агент, шпиондор барып, көрүп, анан айтчу, беде ушундай жакшынакай кыз бар экен. Анан мындай урматтуулар, илгери сулуулукта башка болгон эмес. Ана Акмөр жанагындай эмеге окшошту атпайбы, жанагы тактүүгө. Андай болгонбу? Акмөр бети балтайган, бети кыпкызыл болгон, анан толук аял болгон экен. Анан келип берден азыр жанагы арык, анан мойну узун эмени көргөзүп алган. Ушундай болгон атпайбы? Ажеке, аялды смертельный сүйүш керекпи дейт. Аялды урматтуулар натармазак сүйүш керек. Өтө смертельный сүйбөгүлө. Өтө катуу сүйбөгүлө, өтө катуу эркелетпегиле. Эркелеткиле, бирок натармазак. Сүйгүлө, натармазак. Өтө катуу сүйбөгүлө, өтө катуу эркелетпегиле, мээңерди айландырбагыла.
жакшынакай сыйлагыла, урматтагыла, анча мынча эркелеткиле, жакшынакай ойногула бираз болду. Аны өтө эркелете берсеңер, анан башкара албайсың. Айзада деген биздин көрөрман жазып атат: ассаламу алейкум, менин кайнатам сөгүп жаман сөздөр менен ыйлатат дейт. Кандай менен? Менин кайнатам дейт, жаман сөздөр менен сөгүп ыйлатат дейт. Айзада деген көрөрман. Ал жаман кайната да, урматтуу чынында эркектердин арасында да бир иттерибиз бар. Бирок эми көп эмес, бирок. Ошондой акмак эркектер бар. Өздөрүнүн адеби да жок, адамгерчилиги да жок. Айбан сыяктуу адамдар да бар. Эми бирок аста. Эми бирок ошого сабыр кылыш керек. Дуа кылып тургула. Ошо Алла Таала же анын мүнөзүн оңдосун, же оякка алып кетерсин тезирээк. Бүгүн урматтуу кутулсун да сен. телегөрүүчүлөр биз мода жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Биздин бир 3-4 мүнөттөй убактыбыз калды. Суроолор өтө көп. Хакер деген биздин көрөрман суроо берип атат. Арабтар Трамптын алдында чачтарын жазып коюп билеттиго, бул да модабы же кандай дейт. Бул деген позор, урматтуугундар. Бул эң чоң позор. Ошо жанагы Трампты өзүнө кожоюн деп алдына келип кыздарынын чачын жайганы эң жеткен позор да. Ошо жанагындай кылып эметкен. Тилекке каршы биз алардын эмесине эч нерсе дегенге да тилибиз барбай атат. Ошондой позорный. Мен айтпадым, даже Кыргызста кызын жанагындай нан көтөрүп чыкканга койгон эмес. Эч кимдин алдына. Эч кимдин алдына кыз чыккан, даже куданын алдына. Болгон эмес андай. Эч качан эч кимдин алдына кыз келип гүл көтөрүп, ана суу көтөрүп, же туз көтөрүп, же мына нанын үстүнө туз коюп алып жок болгон эмес мына. Эч качан андай болгон эмес. Мына жетиштүү эркектер тосуп алсын, эркектерди. Тияктан келип делегация келди, эркектер тосуп алсын. Мен кечээ жана Кытайдан эки кызды келип алып, эле оуда, эмне келди булар экөө? Чоң делегаттар келбейби бияка. Биздин чоң бир диаспора бар оякта. Келбейби, жакшынакай акындар келсин, тарыхчылар келсин, илим посттор келсин, аксакалдар келсин. Ага эки түйтөйгөн кыз келип алып берден. Бияка келгенден кийин чачтарын баарын жайып алып, мына эмет жүрдү, ар нерсени сүйлөдү. Эмне деген эме? Эмне деген эл болуп калды да. Мына кыргыз кызын эч кимдин алдына мен айтып атканым себеби, мен аябай эметип атам, намыстанып атам. Ресторандарга барсам, жалаң биздин кыздар кызмат кылып жүрөт. Бүт биздин кыздар. Бүт уйгурлардын жана эмелери, кафелери. Өзбектердин кафе. Бүт кыргыз кыздар кызмат кылып жүрөт. Бул эмне деген? Кыргыздын кызын эч ким использовать этпеш керек жанагындай. Кызмат кылдырбаш керек. Ханышадай болуш керек. Кыргыздын кызы ханышадай. Бир гана өзүнүн үйүндө гана жана өзүнө керектүү нерселерин жасайт. Өзү жана кайната кайненеси болду. Эч ким кызмат кылдырбаш керек. Биз болсо позорный, бир эле жанагы эмес, азыр сексуальный рабствода жанагындай ушундай пласт бир нерселерге да сатып атат кыздарыбызды. Ошого колдонуп атат да. Ушундай аябай бир аянычтуу акыбалда болсун. Ашке, аларыңыз болсын, эфир соңына келип калды, бир жыйынтыктап берсеңиз. Биздин кыздарыбыз бир гана үй бүлө болуш керек. Ошо эч ким аларга тийишпеш керек, эч ким аларга суктанбаш керек, эч ким аларга көзүн артпаш керек. Бир гана күйөө, ана ошо жана күйөөнүн үй бүлөсү, ата-эне, жакындар болду. Мына ошондо эң туура болот, эң бактылуу болот. Анан ошо урматтуугандар, ээрчебейли эч кимди. Өзүбүздүн кийимдерибиз эң жакшы кийим. Бирөө да кийбейт кыргыз кийимин. Какылдайт баары, чычалап, какылдап, арабтын кийимин кийип алдым, кокуу, арабтын кийимин. Кийбейсиңер кыргыздын кийимин. Эмне үчүн бирөөңөр да кийбейсиң? Бир да аял кыргыз кийимин кийип жүргөн жок. Бир да чоң эркектерден, намаз окугандардан бирөө да калпак кийбейт. Кепка, мепка кийип алат. Бир гана Аскар Акаевич, Алла разы болсун Аскар Акаевичтен. Аскар Акаевич бүт жерде жанагындай калпак кийип жүрдү эле. Рахмат. Калган бирөө да жок. Мына ошо эгерде эметсек, урматтуугандар,
өзүбүздүн кийимди улуулайлы, өзүбүздүн кийимди кийели, өзүбүздүн тилде сүйлөйлү, өзүбүздүн адепти сактайлы. Анан жанагындай бирөөлөрдү ээрчебейлү.